Президент Садыр Жапаров билим күнүндө Бишкек шаарындагы Каниметов атындагы номер 1 интернат гимназияга барды. Мекеме негизделгенден бери интернаттын имаратында капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлгөн эмес. Өткөн жылы мамлекет башчынын демилгеси менен интернатта капиталдык реконструкциялоо башталган. Президент Садыр Жапаров өзү бул интернат гимназияда 9-10 класста окуган. Окуу жайда ал окуу имараттарынын оңдоо иштеринен кийинки абалы жана окуу жайдын ишмердүүлүгү менен таанышып, эмгек жамааты менен да баарлашты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ош облусуна жана Ош шаарына болгон жумуш сапарын алкаганда Ош шаарындагы жаңы түзүлгөн Сулайман Тоо райондук электр тармактарынын административдик имараты менен таанышты. Энергетиктердин белгилөөсүндө акыркы жылдары Ош райондук электр тармактарынын тейлөө аймагынын кеңейиши жана объектилердин санынын көбөйүшү электр энергиясынын керектөөнүн өсүшүнө олуттуу таасирин тийгизген. Ошол себептүү Ош шаарынын калкын электр энергиясы менен камсыздоодо тейлөөнүн сапатын жана эффективдүүлүгүн жогорулатуу үчүн шаардын батыш бөлүгүнө жаңы райондук электр тармагын ачуу зарылчылыгы келип чыккан. Белгилей кетсек, Сулайман Тоо райондук электр тармактарынын административдик имаратынын сметалык баасы 79,6 миллион сом. Курулуш иши 2022 жылы башталып, өсүздөгү жылдын август айында ишке берилди. Бүгүн Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын кезектеги сессиясынын ачылышы болду. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев парламенттин сессиясын ачык деп жарыялап, Кыргыз Республикасынын гимни жаңырды. Эске салсак, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 83-беренесине, Жогорку кеңештин регламентинин 32 беренесине ылайык Жогорку кеңештин сессиялары жыйналыш түрүндө сентябрдын 1-жумушчу күнүнөн тартып, келерки жылдын июнунун акыркы жумушчу күнүнө чейин өткөрүлөт. Бүгүн Араван районунун Чекабат айылдык аймагында жайгашкан кыргыз-өзбек чегиндеги кара багыш өткөрмө бекети ачылды. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдирди. Маалыматка ылайык, ачылыш аземине президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн 1-орун басары, Андижан облусунун губернатору, Араван районунун акими жана жергиликтүү тургундар катышты. Акыркы 10 жылдан ашуун мезгилде жабык болгон бул чек ара бекеттин эки өлкөнүн башчыларынын тапшырмасынын негизинде ачылып, Андижан облусунун Мархамат району менен Ош облусунун Араван районунун калган карым-катнашы кайрадан жандангандыгына эки өлкөнүн жергиликтүү тургундары кубанып турат. Ачылыш аземине келген конокторго жаһан концерттик программа уюштурулуп, эки тарап бири-бирин куттукташты. Кыргызстанда бүгүн 1-сентябрда жаңы окуу жылы башталды. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда, быйыл 150 миңдей бала мектеп босогосун жаңыдан аттап 1-класска барды. Алардын 20 миңден ашууну Бишкек шаарында. Өлкө боюнча 42 жаңы мектеп пайдаланууга берилип, 4 спорттук зал ачылды. Жаңы окуу жылынын алгачкы күнү Кыргызстандын мектептеринде окуучуларга билим, мекен, достук, үй бүлө, кесип тандоо темалары менен катар саналиктештирүү тууралуу сабактар өткөрүлдү. Өлкөдө 2350 мектепте 1,5 миллиондой окуучу билим алууда. Мугалимдердин саны 74 миңден тегерегинде. Салык кызматы бүгүн 1-сентябрда транспорт, турак үй, батир жана үй жанындагы жер участогуна салыкты төлөө мөөнөтүнүн акыркы күнү экенин эскертти. Ушуга байланыштуу мамлекеттик салык кызматы төлөө элек жарандарды бүгүн салык милдеттемесин аткарууга чакырат. Салыкты банктардын кассалары, почта бөлүмдөрү, ошондой эле төлөм жана пост терминалдары, төлөм карталары, мобилдик жана интернет банкинг аркылуу төлөөгө болот деп билдирди мекеме. Быйылдан баштап өкмөт салыкты төлөбөгөндөргө жаза чарасын колдоно баштаганы жатат. Салыгын убагында төлөбөй калган жарандарга 1000 сомдук, мекеме ишканаларга 5000 сомдук айыппул каралган. Жамал Сейдакматов атындагы Тунгуч жаштар театры 12, 13, 14 сентябрда кечки саат 18:30 Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын чоң залында Уильям Шекспирдин Ромео жана Джульетта спектаклин тартуулайт. Спектаклдин режиссеру Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Назым Мендебайыров.